Эми ар бир даракты тургузган сайын жаш баладай тарбиялаш керек да. Чындыгында канча жыл айланып келсең дагы ошол эле бойдон да Баткенчи, баякы Баткен. Элдин түшүнүгү жакшы эле, бирок ар бир адам жоопкерчилик менен жашылдандырууга көңүл бөлүш керек да. Көңүл бурулган эмес деген акылдаштар түшүндүк. Жашылдандырууга жылың эле бул сөзүңүзгө кичине толук кошула албайм. Себеби жашылдандырууга көңүл бурулат. Чем башка областтан, районунан да артта турат. Жаз келип, жашылдандыруу иштери башталганы турат. Былтыр шаардык мэрия жашылдандырууга 310 миң сом бөлгөн. Бирок буга карабай көрктөндүрүү көңүл жылытарлык болгон эмес. Алдыда жашылдандыруу качан башталат, канча сом бөлүнөт? Биз сиздер менен бул суроолорго жооп издейбиз. Төмөндөгү суроолорду Баткен шаардык муниципалдык департаментине бердик. Шаардын ичиндеги жашылдандыруу тармагына 350 миң акча каралган. Акча каражатына Баткен шаарынын көчөлөрүнө bir жылдык баяндай гүлдөр, ине жалбырактуу дарактар отургузулат. Андан сырткары Баткен шаарынын Разак көчөсүнүн ортосундагы баягындай экиге бөлүнгөн немеси бар го, арчалар, ошолорду кайрадан кээ бир кургаган баягындай эскирип карылы жеткен дарактарды алынып, анын ордуна жаш көчөттөрдөн ошол Бектемир Батыр көчөсүнө чейинки, мындай айтканда светофорго чейинки аралыкка жашылдандырабыз деген максатыбыз бар. Сайдыман Ажып көчөсүнү бул Дара айыл өкмөтүнүн чектешкен участокко чейин жолдун эки тарабына көк терек тигилет. Астыңкы параң зонасында ушундай эле максаттарыбыз бар. Кудай кааласа, ушул 2024 жылы ичинде, мындай айтканда жаздын алдынан ошол иштердин баарыны азырынча пландаштырып, барып көрүп, жайында адистер менен ошол суулары кандай болот, техника кандай тараптан тартылат дегендей иш аракеттер кылат. Ал эми шаар тургундары көрктөндүрүү боюнча ар кандай пикирде? Алардын айрымдары жашылдандыруу жакшы колго алынбай жатканын айтышса, айрымы көрктөндүрүүгө шаар тургундары да салым кошушу керек деген ойдо. Баткен жашылданыш керек. Жашылдандыруу боюнча элдин түшүнүгү жакшы эле, бирок ар бир адам жоопкерчилик менен жашылдандырууга көңүл бөлүш керек да. Себеби биздин шарты, Баткендин шарты аябай күн ысык болот. Мындай салкын абасы азыраак да, аябай күн ысык болгондон кийин ошондуктан бак дарак сөзсүз керек, талааларды жашылдандырыш керек. Анан бул деген экологияны да сактайт да, жашылдандыруучу. Ошондуктан мен ойлоймун, бул бир эле мамлекет тарабынан эмес, бул ар бир жеке адам дагы жашылдандырууга эме кылыш керек, кызыгыш керек да. Эми былтыркы жылыны көргөнүбүздүн себеби туура эле эми кээ бир жерлерде көктөбөй калган арчалар, бактарактар болду. Буга эми жоопкерчилик керек да. Эми ар бир даракты тургузган сайын жаш баладай тарбиялаш керек да. Суусун караш керек, астын караш керек, анан өсөт. Мен көргөндөн жакшысын деле көрбөдүм чындыгындачы. Основной жаш өзү Россияда болгондуктан мен көргөнүм чындыгында канча жыл айланып келсең дагы ошол эле бойдон да Баткенчи, баякы Баткен. Көрктөндүрүү, бул жашылдандыруу шаардын көркү го дейм. Гүл эгүү, жолдун боюнда арча карагай эгүү, шаардын көркү албетте. Чем башка областтан, районунан да артта турат. Акыркы убакта Баткенге бөлүнгөн акча уксаң чындыгында акылга сыйбай турган да. Бирок шаардын өзүндө эч кандай жылыш жок десе деле болот. Да конкреттүү көзгө көрүнүктүү объектлер, же шаардын ичинде көрктөндүргөн бала бакча, же бир башка балдар ойной турган аянтчалар жок. Мэрия иштеш керек го дейм. Биздин албетте Баткен районун жашылдандырыш керек, бирок жылдага караганда жакшы быйыл. Жашылдандырууга жакшы эле көңүл бурулуп жатат. Жашылдандырууга эми асымдай дарактарыбызды көбүрөөк кылыш керек да ошол. Зарылчылыгы бар эми, жаш көрктөндүрүү, жашылдандыруу жакшы да эми өзүбүздүн климатыбызга дагы. Ошол. Эске салсак, былтыр шаардык бийлик көрктөндүрүү иштери мэриянын алдында атайын ишкана жүргүзөрүн билдирген болчу. Мындан пайдаланып айтып кетелик, былтыр кичине баягы кечигип, бул баягы улам тендер системасы болгондон баягы тендерге адамдар катышпай, кичине кечиккенбиз. Быйыл андай болбош үчүн ушул шаардык баягы жашылдандыруу штат ишканасын түзүп 4 штат бердик быйыл. Мына быйыл буюрса ал мүчүлүштөр быйыл кайталанбайт. Ошол кишилердин ушул ишкананын жардамы менен мына көрктөндүрүү иштерин баштадык да. Тендер жарыяланбайт, ошол жашылдандыруу ишканасына ачканбыз. Ошол эмелери менен
адамдар ушулар ишке ашат. Ал эми бул жылы мэрия тарабынан көрктөндүрүү иштери үчүн тендер жарыяламай болду. Сезима Жураева, Салам Медиа, Баткен.